Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, куш убакытман күнүңүздөр менен мына сиздерге дайыма убада берип келгендей, бүгүн дагы эң кызыктуу бир аял заты менен сиздерди тааныштыргым келип атат. Уксаңыздар керек, эгиздер долбоору деген бар, таланттуу эгиздер. Мына ошол долбоордун негиздөөчүсү, Сурия коомдук фондунун жетекчиси, андан тышкары жакында эле бир чоң иш-чара болду. Дасмия этно борбору өзүңүздөр жакшы билесиздер. Борбор шаарыбызда жайгашкан, ошол жерде этно өзүнчө бир жакшынакай музей ачкан. Кызыңыздардын бири, мына айрымдарыңыздарга апа болот, айрымдарыңыздарга эже болот, чоң апа тайына болот дегендей. Мына ушул Сурия Осмонкулованы бүгүн мейманга чакырдык. Маданияттын мыкты кызматкери, өкмөттүк жана ведомстволук сыйлыктардын далайын алган, мындайча айтканда, нарк насилди жайылтуучулардын бири, этно костюмдардын далайын тиккен. Мына ошонун негизинде эми Дасмиянын жетекчиси дагы оңой эмес, ал киши дагы ошол баарын караштырып туруп, баардык жагынан төп келет экен. Мына ушул кишиге мен ишенем деп берсе керек. Кош келдиңиз, Сурия айым. Ден соолугуңуз жакшыбы? Саламатсыңарбы? Мына ушул сизди эми мен көптөн бери эле билем. Мен радиодо иштеп жүргөндө, Замана студиясында иштеп жүргөндө, андан кийин бери жактан Маданият тарых телеканалында, Гибаратта иштеп жүргөндө сиз ошо сүмөлөктөрүңүздү жасап алып, анан жакшынакай кылып туруп бүт мындай калыпка салып, бул Ала Тоо программа 24түкү, бул Маданият тарых телеканалыныкы, бул Замананыкы деп келип турчу элеңиз. Ошондон улам да билем дагы. Анан эми сиз жөнүндө ошол республикадагы жети доогандагы апалардын баары билишет, эгиздердин баары билишет дегендейчи. Анан эми чакырганга жараша ушундай татыктуу кишилерди чакырыш керек деп элдин өтүнүчү менен анан мына келип отурасыз. Андан тышкары мен бир укканым бар эле, ушул чынбы же калппы, ушул Суриянын өзүнөн сурайлычы депчи. Данакан Адашканова деген эжебиз бар, мына жакындан алып көрсөтүп коет азыр балдар бизге. Мына белгилүү айкелчи эжебиз, кыргыз кыздарынын ичинен чыккан бир топ эмгектери дүйнөнүн Америка Кошмо Штаттарында, ал турмак Италияда, ошондой эле Венгрияда иш кылып, дүйнөнүн төрт бурчунда төгөрөгүндө ушул эжебиздин сүрөттөрү, сүрөт көргөзмөлөрү өтүп, кезегинде учурунда Данакан эжебиз жөнүндө каалоо тилектер ушундайлар айтылып турчу эле да. Анан мына ушул сиздин бир тууган эжеңиз экен. Анан бул жерде Жапаралы Осмонкулов деген калемгер бар. Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, бир топ чыгармаларды, китептерди чыгарган. Ушул дагы мен угуп калдым, сиздин бир тууганыңыз экен депчи. Канча бир туугансыздар? Биз арбаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Биз өзүбүз 8 бир тууганбыз, 2 уул 6 кызбыз да. Эң улуу эжем азыр Телман деген айылда ошол жерде ошо 75-ке чыгып калды, өмүр сүрүп атат. Бул Данакан Адашканова деп биздин эң жакшы көргөн кыргыздын кыран кыздарынан, кыргыз элинен биринчи чыккан кыргыз сүрөтчү кызы, биринчи ушул Данакан Адашканова да. Айкелчи дагы да. Бул эжеке менен биз абдан сыймыктанабыз. Анткени бул эжекебиз биринчи эле 1971 жылы биздин ошо азыркы Чуйков атындагы художественный ал мезгилде училище болчу, ошону бүтүп, аны бүткөндөн кийин Ленинградка барып, Репин атындагы окуу жайына барып окуйт. 6 жыл окуйт. Живопись, скульптур деп ошондой группада окупчу. Андан кийин 6 жыл окуп, 2 жыл аспирантураны бүтөт. Ошону 7-8 жыл окуп, бул жактан Чуйков атындагы училищени 4 жыл окуп бүткөн. Эми бул эжекебиздин ошо кыргыз элинин биринчи чыккан сүрөтчү деп атпайбызбы? Бул эжекебиз өзү 2 кыз, 1 уулу бар азыркы тапта. Алар чоңоюп, чорбачар болуп, ошо баары семьялуу болуп калды. Эжекебиз ошо 20-жылы кайтыш болду. Буга чейин ковидте ошол мезгилде ооруду. Ооруган деле жок. Ошо уктап жаткан жеринен эле Кудай таала ошо алып кетти. Наркы дүйнөгө да керек окшойт деп койдук. Жашында кетти? Ошондо 70 жашында. 70 жашында кетип калды. Бирок мунун эмгектери бир эле Кыргызстан эмес, бүт чет мамлекетте, Япония, Америка,
Испания, Италия бардык жерлерде ошо көргөзмөлөрдү ачып жүрдү да. Кыргызстанда болгон көргөзмөлөрдө бир жылда 2 жолу ошо көргөзмө болсо, дайыма катышып, дайыма ошо президенттин жарлыгы менен ушундай выставкалар, көргөзмөлөр ачылып турат, ошолорго катышып, дайыма катышып турчу да. Бул ошол мезгилде эжекебиздин эмгектери абдан чоң болчу. Көбүнчө бул биздин кыргыздын нукура жаратылыштарын көп тартчу да. Тоо, суу, таш, ошондой эле өсүп гүлдөп жаткан жаз мезгилин көп тартчу, кызгалдактарды көп тартчу. Анан ошо портрет деп коет. Портрет адамдын сүрөтүн, сөлөкөтүн абдан кылып, сонун кылып тартчу. Ошо эмгеги менен көптөгөн чет мамлекеттерге барып жүрдү. Эмгеги менен азыртадан баштап бүт чет мамлекетте мунун жасаган эмгектери, сүрөттөрү музейлерде табылып турат. Мынакей, мына сиздердин бир туугандарыңыздын арасындагы мына кыргыздын эле эмес, адамзаттын кызы деп деле койсок болот. Себеби адашкан эжеден кийин анан бир топ айкелчи кыздар чыга баштабады. Мисалы үчүн Тамила кызыбыз, мен ойлойм, ушул эженин эмгектерине таасири күчтүү болуп, анан кийин ушул кесиптерди тандап алса керек биздин кыздар дагы депчи. Анан мына бул агаңыз жөнүндө, Жапарали Осмонкулов. Бул киши учурда каякта, эмне кылып атат? Эми баягы биз чыгармаларын окуп жүрөбүз көп элечи. Ушул сиздин агаңыз экен дегенде анда да бир таң калдык да. Мен эми биз баягы биздин өзүбүздүн үй бүлөбүздө бүт чыгармачылык, таланттуу ушундай бир маданиятка жакын адамдар ушундай төрөлүппүз да. Көп байкайм да. Бул дагы ошо ата энебизде, может чоң атабыздан ушуна калса керек. Чоң атабыз комуш черткен экен. Энебиз болсо убагында ошо жамакчы, бычмачы, тикмечи деп кыргыздын каада салттын үрп адатын өтө жогору баалаган кишилерден болгон экен да. Ошолорду ушу бизге жукса керек дейм да. Ушул бир эжекебиз сүрөтчү деп атабыз, Бул агабыз болсо Жапарали Осмонкулов деген агабыз өзү Ош мамлекеттик пединститутунун филология факультетин бүткөн. 6 уул бир кыздын атасы. Бу дагы өтүп кетти агабыз. 60 жашында өтүп кетти. Мунун жасаган эмгектери өтө жогору. Бир 10-15тен ашык китептери бар. Көпчүлүгү биз кыргыздын балдарга карата, жаш өспүрүмдөргө карата аңгемелер көп чыгат да. Ошондой эле бул эмгектеринен азыр бизди баягы Манас Семетей деп атпайбызбы? Ыр түрүндө. Бул агам болсо жазуу түрүндө, кара сөз түрүндө жазган. Жапаралы агайдын ошол китептеринин көбү орус тилине которулган, чет тилдерге которулган. Ошо сыйлыктарга татыганын билебиз, көргөнбүз. Сиз демек жөнөкөй кишинин кызы эмес экенсиз. Ошондо каякта чоңоюп атасыз? Мен өзүм Ош областынын Каракулжа районунун Саргамыш деген айылынан болом. Бирок кайын журтум ошо Ульянов совхозунун Жетимдүү айылынан болот да. Ошо 5 баланын энесимин, 2 уул 3 кызыбыз бар. Жолдошум бар дегендей. Мектепти, орто мектепти ошол жаш жактан бүткөнсүз. Ошол жактан бүткөнмүн. Анан айылда ошо 10 жыл мектепте мугалим болуп иштедим. Менде ошо кол эмгек, сүрөттөн бүттү, Чуков атындагы кайра айылга барып мектепте мугалим болуп иштеп жүрдүм 10 жыл. Анан баягы союз таркап, баарыбыз тең семьябыз менен Бишкекке баса бердик. Коммерцияда иштедик, иштебеген ишибиз калган жок. Ошондой эле бир жакшы эжекелерибиз айтты, сен өтө күчтүүсүң, колуңан баары келет, давай фонд ач деп. Ошо быйыл фонддун ачылганыбызга 20 жылдын жүзү болуптур. 2005-жылы ачылган, 15 октябрда. Анан быйыл ошо фонддун 20 жылдык юбилейи, ошондой эле өзүбүз менен жолдошумдун 60 жылдык юбилейин, ошондой эле Дасмей ресторанда тарых музейин ачтык. Азыр ошонун баарын акырын четинен чууруп чыгабы, кое туруңуз. Жанакы Сүрия коомдук фондунун мына аштым деп атпайсызбы? 20 жыл. Ошондо сизге кимдер кеңеш берип айтып атат? Ачтык. Бир апа бар болчу, Айша деген апа. Ошол кеңеш берип, сен ошону алып барсаң, ушу эл сени ээрчит, сен ошо татыктуусуң, ушундай организацион иштерди жакшы кыласың деп ошентип мага совет берди. Анан сунуш бергенден макул деп ачтым.
ачаар менен ошо иштерим абдан жүрөт. Бул иштин дагы тарыхы, бул менин дагы мындай кандай десем, ушу айтсам ишенишпейт да, ушу түшүмө кирди да, түшүмө кирип аян деп коет экен, мен да ошого ишенем. Аян деп ушу атабыз түшүмдө айтып, балам сен деген ушу Кыргызстан боюнча эгиз түрөгөн апалар менен бирге иштеген, таланттуу балдар менен бирге иштеген деп айтты. Азыр которсаңыз, ошону бөлүп айтсаңыз, Сурия коомдук фондунун алдындабы же ал Сурия коомдук фонду ал өзүнчөбү? Жок, ошо алдында. Ошонун алдында Сурия коомдук фондунун алдында жанагы эгиздер, таланттуу эгиздер деген долбоорду ачып атасыз. Долбоорду ачып атам. Ал долбоорду ошо мага деген кайра дагы түшүмө аян берип, ошол атабыз айтып атпайбы, ушундай иш кылгын депчи. Анан түн ортосу отуруп алып жаздым. Жазып атам, ошо атабыздын айткан сөзүн бүт жазып чыктым. Жазып чыксам, жолдошум айтат, эмне болду, түн ортосу туруп алып жазып атасың депчи. Анан ошол боюнча анан кийин бардык иштерди Кудай Таала деген бардыгын сала берди. Жасаган иштерим бүт бардыкка кирсем эле ошо макул болушту да. Анан эле акимияттарга бардым. Анан биздин центр образованияга бардым. Ал жакка барып ушундай мен 7 область боюнча, анан 4 район болуп, Бишкек шаарынын 4 району боюнча мага эгиз балдардын санын каяктан алам десем, ошентип айттым, мэриянын астындагы образование бар да, билим берүү бөлүмү. Ошол жерге барсам, ошо дедим берди. Кайсы райондо канча эгиз бала окуйт мектепте. Ошонун негизинде анан таап, ар биринин телефондорун берди, адрестерин берди. Ар бир райондун телефондору менен эгиз төрөгөн балдар, таланттууларды таап чыктым. Таланттууларды таап чыгып, ошолор конкурс уюштурдук. Конкурс уюштуруп, анан конкурстан жеңүүчүлөрдү фестиваль кылып, Дворец спортто анан концерт уюштурдук. Анан бүткөндөн кайра 7 областка кыдырып келдим. Өз акчам менен, өз мээнетим менен биягы Баткен Нарынга, бардык областтарга барып, ал жактан дагы, бул жактан Маданият министрлиги жардам берди. Ушундай Сурия фондусу барат. Силер ар бир областын райондордон канча эгиз бала бар, кайсы эгиз балдар таланттуу, эмнеге таланттуу, ырчы, бийчи, комузчу, дастанчы, манасчыларды мен топтоп келишим керек деп ошентип кат менен кайрылдык да. Кайрылсак алар деген макул болушуп даярданып, Маданият министрлиги менен бирдикте өткөн. Маданият министрлиги мага жардам берди. Ошо балдарды, эгиз балдарды табуу жолдорун жардам берди. Ар бир областтарга барып, ошентип биз барып балдарды таап келдик. Аны ал жактан таап келгендерди кайра бул жактан фестиваль кылып, ушундай кылып өзүнүн өзү эле ушу элдер колдоп, коштоп берип турду, гран-прилерди берип, подаркаларды берип, ошентип ошонун бери эле эгиз төрөгөн балдар менен иштеп келе жатам. Мына сиз дагы мисалы турганыңыз менен сиз да эгиздин түгөйсүз деп Кудай Таалан карачы кандай буйрук бизди көздө жолуктуруп койгон. Мына эми ошо сөз кезеги келип турат, чын эле Сурия аябай эле көп эле чакырып атты биздичи. Ошол келип калгыстар тобуна отуруп бериңиздер, сен дагы ошол эгиздин түгөй деп угуп атам. Эгизиң ушундай чыгаан жигиттердин бири экен депчи. Анан чын эле азыр мен өкүнөм, мисалы үчүнчү. Ошол бир барып эле убакыттап барып жакшынакай болуп элечи. Ошо катышсак болмок экен, ат деген ай депчи. Эми андай мисалы элдин баары эле эгиз эмес да, туурабы? Эми колубузда деле турду, ошол нерсе эгиз экенибиз деле чын болуп атты. Бирок эмнеге ушул сени укпай койдук экен деп бүгүнкү күнгө чейин аябай өкүнөм да. Жок дегенде бир элеси дагы ошол бир топ балдардын ошо конкурсун өткөрүп аттың, ошо түшүп калмак экен деп чын эле өкүнөм да. Ал конкурска дагы биздин мисалы үчүн Салма Садыкова, сүрөтчүлөрдөн Данакана Дашканованы чакырдым. Ал жерден кайсыларды биз тандадык? Комузчу, дастанчы, манасчы, ырчы, анан кийин колунөрчүлөрдү тандадык. Өз-өзүнчө, колунөрчү өзүнчө, дастанчы балдарды ошону чакырып, ошону тандап алдык да. Ошо тандалгандарга анан өзүнчө сыйлыктарды берип, азыртыдан бери ошо эгиз төрөгөн балдар менен иштешип келе жатабыз. Эми азыр өзгөчө эгиз төрөгөн апалар менен көп иштешип калдым. Байланышыңыз бар. Байланышыбыз. Бүгүндө мына арадан мына 20 жыл өттү. 20 жылдыгыңызды аябай эң жогорку деңгээлде өткөрдүңүз. Ошентсе дагы ошол баягы эми бул тарых болуп калды да. Ошол эгиздер менен байланышып, мисалы үчүн ошол кезде бир 5-6да болсо, ал эгиздер азыр 26га, 30тарга чыгып калса керек. Студент болуп атышат. Студент болуп атышат. Кудай кааласа студент болуп атат, окуп атышат. Турмушка чыксак чакырабыз деп атышат. Апалар менен сүйлөшүп турам дайыма.
кичинекей мезгилде ушу кичинекей бир 4-5 класста окуган балдар уже азыр студент болуп окуп атышат да. Ошол мына бүгүнкү күнгө чейин ошо байланышым бар деп айтып калбадыңызбы? Анан эми бул жыл сайын өткөн конкурс болду да. Ошондо ошол эле баягы биринчи келген балдар келип аттыбы же жаңыртып аттыңызбы? Башка балдар да келет. Албетте башка балдар да келет да. Дайым жазып турабыз да. Дагы ошондо таланттууларды эметкиледе. Мурунку баягы балдар чоңоюп кетет. Студент болот. Биз студент балдар эмес, 5 жаштан 11 класска чейин балдарды ушундай эметкенбиз да. Өзгөчө азыр апалар менен бирге иштешип атабыз. Жаш өзгөчөлүгүнө чек коюлабы? Чек коюлган эмес, чек коюлган. 5 жаштан ушу 100 жашка чейин деп эметкенбиз да. Ошол эсте каларлык, ошол эгиздердин арасынан өзгөчө мындай эсте каларлык кайсыл окуялар болду? Эсте каларлык көбүнчө мына бир 50гө чыккан апалар да келишкен да. Апалар 2 апа келген. Анан Жалал Абадтан кол өнөрчү апалар келген. Бүт сайма сайган, анан шырдамал жасаган апаларыбыз келген. Анан Үчемдерде болчу. Үчемдерден комуш жетет эле неме биринчи гран-прини Талас областы алып кеткен да. Баардыгы эсимде. Кыргызстанда эгиз төрөгөн саны көбөйүп атат да барган сайынчы. Мен жыл сайын эгиз төрөгөн канча эгиз төрөлөт, Кыргызстан боюнча кайсы областта канча эгиз төрөлгөнүн мен статистикадан алып турам. Статистика комитетинен. Албетте жыл сайын алам. Эми азыр мына бир айдан кийин келиңиз деген, бир айдан кийин дагы алам да. Буга чейинки 2024-жылкыныкын мага беришет, 25-ти беришет магачы. Ошондо сиз ана мындай мониторингде жүргүзүп турбайсызбы? Албетте, албетте. Барган сайын өрөөндөн кайсы областтан көбүрөөк төрөлөт балдар? Эми көбүнчө Бишкек шаары, Ош областы, Баткен областы, Жалал Абад областы. Эмне үчүн деген алардын адамдын калкынын саны көп да. Ошон үчүн көбүрөөк дейм да. Башка салыштырмалуу калкынын саны аз да, мисалы Талас, Нарын аз, Көл деле салыштырмалуу. Ошо көбүнчө ошо Оштон, Жалал Абадтан, Баткенден, аны Бишкектен эгиз төрөгөн балдар. Эгиз төрөгөн, Экем, Үчемдерде төрөлүп атпайбы сонун. Анан негизи деген бул эми коомдук башталыштагы иш-чара да. Сиз коомдук уюмсуз да, мамлекеттик эмес, коомдук уюм болуп атасыз да. Анан эми ошол нерсени, мына мындай чоң нерсеничи жалгыз эле бир киши өткөрүш бул эч мүмкүн эмес да. Анан сиз каяк жактарга өтүндүңүз, кимдер сизге жардам берип атат? Ушул суроону көп берет да. Мен ошо жалгыз эле чуркап эле өзүм жөө басып жүрүп эле жалгыз эле бүтүрөт экенмин да. Көп айтат да. Ойлонуп сен продюсериң ким деп калат. Продюсер деген эмне деп да күлүп калам. Бардыгы өзүм десем эле эстер ошо эле. Бул эмне деген шундук депчи, бардыгын өзүм чуркап жүрүп жасайм да. Жалгыз жасайм. Анан даярына келгенде эле авторлор табылып калабы? Авторлор табылбайт, эми даярына келип эметет, эми уюштуруу жагына болгондо эл көп келгенде анча-мынча кыздарым келип жардам беришет дегендечи. Үй бүлө. Ооба, үй бүлө. Анан өзгөчө өзүм эле бүт эле өзүм чуркап баарын өзүм бүтүрөм. Бир жакка кирсем дагы ошо жардам беришкенде ой сонун жакшы проект экен деп ошону жакшы көрүшүп анча-мынча ошо приздерге белек-селектерин берип калчу. Азыр эми заман барган сайын кат менен өтүнөсүз да, кат менен өтүнөм. Анан бул деле баягы эл үчүн кызмат кыла берсең, эл менен чогуу боло берсең, мамлекетке жакшылык жагын кичине болсо бир тамчы болсо да кичине эмгегибиз сиңип атат да, эл үчүн кызмат кылып атабыз да. Ошобузду Кудай Таала көрөбү дейм. Ушул дайыма жолубузду ачып турат да. Анан өкүнгөн жоксузбу? Жанагынтип өзүңүз продюсер болуп атсаңыз, өзүңүз режиссер, өзүңүз уюштуруучу, редактор, өзүңүз сценарист, өзүңүз алып барчу, кээде ырдап да жибересиз. Кээде кийимдерди да тигип атасыз. Анан ушул мага керекпи деп мындай таштап салайын деген ой жокпу? Жок, эми айтып атпаймынбы, биз тубаса ошо тубаса талант болот экенбиз да, тубаса чыгармачылык, тубаса ошондой сүрөтчү, акын, жазуучу бар. Биздин үй бүлөбүз ошондой да. Айылдагы Сейдал деген акем бар. Бул дагы өзүнчө бир башкача бир өзүнчө да алыш керек да, буганчы өзгөчө башка киши да. Мунун да өзүнчө бир агындылардан, таштандылардан суудан агып келген баягы бүт баягы
тамырлардан тамырлардан эми шундук кылып өзүнчө эле бир үй музейибиз бар да. Ушундай жасайт да, ушундай башкача өзгөчө. Ал кишини да мен көргөн окшойм. Көргөзмөлөргө чыгат, Сейдар деген телевизордон чыгат. Жасаган эмгектерин коюп алып, андан да азыраак берген мага музейге деп алып келип койгон. Азыр эми угуп атам да менчи. Ошондой да, өзгөчө. Мурунураак билгенде ал кишиникин дагы жок дегенде, о сыяктуу жок дегенде бир алып келмек экенбиз. Анан кийин Майрам деген эжеке Майраш деп коебуз. Ал деген азыр Чуйков атындагы художественный академияда азыр эмеде эмгектенет, булеткасында. Анан кийинки сиңдим мугалим бардыгы эле ушу ата-энебиз. Атамды айтсам, атам өзүнчө эле бир башкача адам да. Атабыз дагы биздин баягы айтып калат эле. Биз балалык кезде эле ошо Чыңгыз Айтматовдун эле баягы биринчи мугалими депчи. Карагулжадан биринчи чыккан мугалим атабызчы. Анан согуштун ветераны. Көп жылдардан бери биздин балалык кезде исполком деп койчу эле. Исполком болуп иштеп жүргөн. Анан мектептин директору болуп иштеди. Бөлүм башчы болуп иштеди. Анан айылдык кеңешинин төрагасы болуп иштеп жүрүп, анан 84-85 жашында каза болду. Эми апамыз жөнүндө айта кетебиз. Апам өзүнчө эле. Апам Курмандаткага копия окшош. Курмандатканын өзү эле да. Бир сулуу татынакай Айымкан деп апабыз өтө сулуу аял болгон. Мен бирок атам окшоп калганмын да. Апам абдан жакшы болчу. Баардык колунан келген төшөктөрдү тиккен, шырдамалдарды ар бирибизге бирден шырдамал, 2ден шырдамал кылып берген. Ушундай колунөрчү болчу. Сулуулугу менен жасаган ушундай тамак десе да ушундай аккуратно чозулган бир башкача өзгөчө аял болчу да. Ошонун менен эми убагында эми алар дагы ушу 84-85 жашында каза болуп кетти, бирок ушу бактылуу экенбиз. Ушундай татынакай ата-энебиз бар, ошонун тарбиясында болуп, бизди очор-бачар кылып, турмушка берип, баарын орун чокту кылып, анан наркы дүйнө узай беришти. Жаткан жерлер жайлуу болсун, топурактар торкоо болсун, апам менен атамдын. Мына өтүп кеткен азыр сөз кылып атабыз. Сөз кылганда дагы ушу агам, эжем жөнүндө айтып атабыз. Ушулар дагы. Бул кишилер бүт эле ошо Кыргызга кызмат кылган. Кыргыз элине кызмат кылып өткөн. Кыргыз кыздар калдарынан суу агат дегендей, Сурия айым, сиз дагы ошол оңой жердин кыз эмес экенсиз. Эң улуу эжекем азыр Ош областына Телман деген айылда жашайт. Азыр 75-ке чыгып калды. Ал дагы өтө жамакчы, мындай күлгүзүп сүйлөгөн, өтө шоом ушундай 8 баланын энеси. Ушундай күчтүү, баардыгыбыз тең эле ушундай билимдүү кылып өстүрүп чоңойткон. Азыр өзүбүз менен өзүбүз ушинтип тирилигибизди кылып, мына дейин десем 60-ка чыгып, биз деле айнан. Туура. Уже чоң ата болуп калдык. Сизге да өтүп, анан мына бүгүнкү күнү ошо элге кызмат кылып атасыз. Эми жанагындай эгиздердин долбоорун баштап, анан кийин аны жолго коюп, аны жүзөгө ашырып, анан жадантып жүргөн бир эле кишичи, ушинтип жүргөн бул да оңой эмес негизичи. Анан негизи долбоор катары бир ушуну бир сунуштап коеюнчу деп тиешелүү жактарга кичине колго кол, бутка бут болуп койгулачы деп мындай кат жазып дегендей, анан кирип, анан кийин коюңуз ушуну бир каржылап коелучу, жок дегенде бир ушу 20 жыл болуптур, 20 жылдан кийин деле бир каржылап коелучу деген бир мекеме уюмдар табылдыбы? Жок. Мен көп эле кат жазам. Ошо министерстволорго, анан жогорку кеңешке, президентский аппаратка жазам, жооп жок да. Анан бир жаздым, 2 жаздым, анан кийин вообще жазбай койдум. Эмне кылам, анын кереги жок депчи. Өзү эми баягы айтып калчу эле, пара бергиче бара бер депчи. Ошо бара берип эле ошо аракет кылып, өзүнүн аракети менен эле иштеп жүрөм, бирок ошолор колдоп койсо жакшы болот, бирок ошо эмгегими Маданият министрлиги эмгегимди баалап дайыма барып турчу иш чарамда. Ошо Маданияттын мыкты кызматкери деген мына 7 жыл мурун нагым берген да. Ошондон бери рахматымды айтам. Анан эми ошондон бери бир эле эми ар тармактуу болуп атпайбы? Таланттуу эгиз балдар менен иштеп келе жатам. Мынакей ошон типтеги эгиз балдарды чыгардыңыз, ата-эненин жолу жанагында экен деп айтып атабыз. Анан баары бир үй бүлөнүн колдоосу жок, мындай иш такыр болбойт да. Ооба, рахматымды айтам. Албетте үй бүлөнүн колдоосу биринчиден болуш керек экен. Мен дайыма ар бир областтарга
ошо командировка барсам да жолдошум барып кел деп жөнөтүп, жолуна акчаны берип, жол карасын берип жөнөткөн. Ошо жолдошума ыраазычылыгымды билгизем. Балдарым да колдоп, коштоп турат. Ошондук үчүн ушу үй бүлөлүк бул мындай болуп калды да, үй бүлөлүк фонд болуп калды да. Ушу эгиз төрөгөн жөн эле жерден Кудай Таала ар бирибизге эгиз төрөгөндү бере бербейт да. Бул дагы элди сүйгөн адамына берет да. Ошон үчүн ошо сиздердин үй бүлөдө дагы ошондой эгиздер барбы же жок? Эгиз төрөгөн биздин үй бүлөдө бизде жок. Бизде жок, бирок көп айтып калат, эки балам 90-91 да. Анан эки балам тең бир күндө үйлөгөнбүз. Бир күндө свадьбасын бергенбиз. Анан дайыма эле эгиз балдар деп коюшат. Мен да ойлойм. Туугандардын арасында бар болсо керек. Алысыраак болсо дагы, өзүнүн балдарында болбосо дагы ушу балдарыман дагы кийин эгиз төрөпсө деп тилек кылып атам мен. Небереле эгиз небереле болоюн депчи. Канча балаңыз, канча кызыңыз бар? Азыр 2 уул, 3 кызым бар. Азыр 13 неберем бар. Кудайга шүгүр. 2 балам азыр Иркутский шаарында иштейт. Ал жактан үй алышкан, ал жакта жашашат семьясы менен. Бул жакта 2 балам, 2 кызым бул жакта турмушта Бишкекте жашашат. Анан эң кичинекей кызым азыр 11-класста окуйт, мектепте окуйт. Мындай да, үйгө жолобой элечи. Үйгө жолобой эле, ушинтип эртеден кечке чейин эле эгиздердин долбоору, анан кийин ал концерт тартышым керек, анан боякка барышым керек деп эле ушинтип жүрсөңүзчү. Жолдошуңуз мындай капа болуп, айланайын ошо кайдан келсең ошол жакта көздөй кете бер дебейби? Жок, мен ошо үйдө ишти да жасап коем да. Убагында жасайм, тамагын даярдаймын дегендей. Анан кийин албетте кызым бар чоңоюп калган. Азыр үйдө үчөөбүз эле жашайбыз. Анан мен жокто өзү эле жасап коет. Мен жокто өзү даярдап коет тамакты, кел тамак ичип ал депчи. Бул дагы баягы үй бүлөлүктүн мындай ынтымакчылыктын бир белгиси экен да. Бирибизди сүйүүнүн бир белгиси экен. Ошо ал жолдошума тамак жасаш проблема эмес да. Ал өзү наоборот жасап, менге даярлап коет. Баягы сиздин сүмөлөк жасап чоң казангачы бир Нооруз майрамында ошо сиздердин үйдөн тартпадык белек. Ошондо сиздин колуңузга кол болуп, бутуңузга бут болуп эле жүрдү. Ооба. Аябай эле жардам берет ошо. Жардам берет, кыздарым да жардам берет, балдарым да жардам беришет. Сүмөлөк деп калдыңыз, эми сүмөлөк десем, бир эле ошо эгиз деп эле жүрө бербей, мен сүмөлөктү ошо балалык кезинде ошо апам жасачу, анан жаныбызда Марал деген апабыз жасачу, ошолордон талим тарбия алып, ошолордон үйрөнгөн сүмөлөктү дагы жылда Ноорузда ар бир мекеме буйрутма берет. Мисалы үчүн Дасмия рестораны буйрутма берет. Көп мекемелер буйрутма берет. Буйрутманын негизинде ошо сүмөлөк жасап берем. Жылда Дасмия ресторанында 1 тонна сүмөлөк кайнатам. 1 тонналык казан бар. Ал Маданият министрликтин казаны. Биз баягы Садан Нуркожоевич Баткенге барып сүмөлөк кайнатканда ос деген казанга дайыма Дасмия рестораны кайнатат. Бардыгын алып берет мага. Дасмия рестораны. Дасмия рестораны продукцияны ошону бардык алып берген. Будайды өндүрөм өзүм. Анан ошол жерден жасап, дайындап, анан кийин ал жерден берилген, бышырылгандан кийин ошо келген коноктор алышат. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга берилет, карылар үйүнө берилет. Дасмия рестораны өзү эле канча бир 1000ден ашык адамдар ошол жерде иштейт, өздөрү жешет дегендечи. Ошо түнү менен кайнатып, каалоо тилек айтып, ошо Ноорузтагы шаң кылып, ошондо жакшыраак өстүрүп. Нооруз майрамы дегенде эле дароо эле бүт мекеме уюмдардын баары баягы Сурия коомдук фондунун жетекчисин алып келгиле, Сурияны алып келгиле деп, мынакей ошо атактуу Сурия мынакей бүгүн менин студиямдын мейманы болуп атат. Эми жана музей жөнүндө айталы, эми жөнөкөй эле киши, мен айтпадымбы тиги Дасмиянын жетекчиси, ал жөн эле киши келсин ушул жака этно музейин ачсын дебейт. Ооба. Демек, сиздин ошол эмгегиңиз сиңген үчүн, 20 жылдан бери эмгегиңиз сиңип аткан үчүн, анан сизге ишеним артып берди болуш керек, Ооба. Тарых музейин ушу ачсамбы деген ниет бар болчу да. Анчынан 7 областта апаларым иштеп аткандан кийинчи. Ошол апалардын урунган буюмдарын чогултуп жүрдүм эле. 15 жылдай болуп калды эле. Анан кийин дайыма Дасмияда сүмөлөк кайнатканда айтып калдым да. Айтсам эле ушундай мен ушундай экспонаттарды бүт областтардан чогулган экспонаттарды чогултуп койдум эле. Ошону эми акимияттаргабы, мэрияга кирип, ошого бир помещение издеп аткам да. Помещение таап бербейсиз деп калбаймынбы? Десем эле айтты ошо. Музейге ылайыктуу жай. Ооба.
Ой, сага бир музейди берейин, ошо жерде музей ачты дебеди. Ошондо эле шок болуп эле, анан сүйүнүп сүрдүп эле баардыгы даяр дедим. Меники баардыгы даяр. Алып келип бир портер менен алып келип туруп Түшүрдүңөр. түшүрүп салдык. Ошентип сиздин музейиңизге жана килиттеген чоң портер келди, киргиздиңиз, ошо боз үй бөлүп берди. Анан тиги киши дагы көрдү да. Көрүп эмне деди? Ошо как раз биз мына жаз мезгилге май айына туш келип калды да. Анан Кыргыз айыл деген айылы бар. Кыргыз айыл деп коет. Кыргыз айылында Кыргыз айыл деген жазуу бар. Ичинде бул жагында оң тарабында 3 боз үй, бул жагында сол тарабында 3 боз үй бар. Ошонун сахнанын жанындагы боз үйдү ушул жерге ошо экспонаттарын кое бер деди. Анан алып келинген портердеги жүктөрдүн баарын түшүрүп, илип, жайып койсок, ушундай сүйүнүч менен кабыл алды. Өзгөчө бир башкача. Таң калды. Таң калды. Анан кече ошо 23 сентябрда ошо 60 жылдык юбилейди, анан ошо 20 жылдык фондумдун 20 жылдыгын, анан музейдин ачылышын ачтык. Ошондо да туугандыктарым, жолдошторду көрүп алып, мен мындай болот деп ойлогон да жок элем. Өзгөчө экспонаттар бар экен го дешип, баардыгы ошолор таң калышты да. Анан ошо таң калуу менен карап, сонун экспонаттарың бар турбайбы? Мурунтан эле эмне айтпадың деди да. Анан Кудай ушинтип эле мага жол ачып берет да. Жолум ачык, баардыгын ачып салат да. Анан ушул мен деле сүйүндүм. Алып келген ал тага сүйүнүп эле ошентип азыр Кудайга 23 сентябрда как раз кыргыз тил күнү ачып атпаймынбы? Кош майрам болупчу эми өзгөчө да. Анан дайыма ошо как раз май айында, апрелдин башында ошо кыргыз айылы открытие ачылат постоянно. Ошолчу летний болуп ачылат. Анан күнүгө биз алып чыгып, экспонаттарды сыртка алып чыгып жаябыз. Жайсак бүт ошо жерден конокко келген, ошо жерден эс алуучулар, ошо жерден чет мамлекеттен келген коноктор келишип, таң калышып келип сүрөткө түшүп, ошо жерден кийимдерди кийишип, ошентип кетишет да. Жакшы. Бул дагы ошол сиз элиңизге жөн эле милдет кылбай эле мына ушул жасашыбыз керек деп жасап келаткан кыздардын бирисиз, апалардын бирисиз. Быйыл дагы мына немеден келишти, Казакстандан келишти. 22 министр келди. Казакстанданчы. Ошо иш-чара менен кесирикте 22 министрлик келип, ошо 22 министр келип, сыртка бүт ошо көргөзмө алып чыгып жайдык. Абдан алар дагы таң калуу менен карап, сүрөткө түшүп, чет мамлекеттен келген кишилер келсе жакшы нерсе экен да. Кыргызыбыздын каада салтын, үрп адатын, маданиятын, тилин, кийимин биз даңазалап, аз да болсо ошону чыгарганыбыз жакшы нерсе экен да. Биз келечектеги муундарга мына небелерибизге өтө сонун мурас экен да, жакшы нерсе экен. Анан таң калуу менен ушундай карашат да. Сиз жасап аткан нерсе, мына баягыдан бери ошо угуп отурсак, өзүңүз өз демилгеңиз менен, өз калооңуз менен эле ушунун баарын жасап атасыз. Билебиз, башынан эле билебиз да. Анан ушунун баары мынакей эжеңизден калган өнөр, агаңыздан калган өнөр, ата-энеңизден калган таалим, тарбия болуп атат. Ушундай мен түшүнүп атам сиздин айтканыңыздан улапчы. Анан бул деле баарына бериле бербесе керек. Ошол сыяктуу эле сиз сыяктуу болгон үй бүлөлөр эми айылда көп эле негизичи. Эми жасаса ошонун баары жасап ийбейт беле, канайм жасаганы. Ошол жасаса келип мен чакырат элем сиз сыяктуу болупчу. Келиңиз, сүйлөп бериңизчи, айтып бериңизчи депчи. Анан ошол жууп калган нерселердин бири мен билгенден дагы сиз ырдап жүрөсүз. Анан республикалык шайыр апалардын бир телефестивали болуп, 10 жылдыгы болуп, ошонун алкагында Москвада да бир чоң иш-чара өткөн. Москва мекенинде шайыр апалар депчи. Анан сизди дагы алар чакырышкан да. Ошондо эл аралык бир чоң фестиваль болду. Ошондо да ырдаганыңызды көргөнбүз. Себеби бияктан ошол Москвадагы шайыр апалар дагы, бияктагылар дагы, баягы мен уюштуруучу редактор, бул долбоордун уюштуруучу редактор болгонмун да илгеричи, мындан 10 жыл мурун. Ошон үчүн сиз эми билесиз, бизден ошол баскан турганыбыздын баарын тартыңыз, сүйлөтүңүз деп ошол мен жанагы мындайча айтканда чыгармачыл топ менен барып калдым эле. Операторлор менен, режиссер Назгүл Мусаева болгон. Ошолор менен барып, анан кийин ошондо сизди дагы көргөм, сиздичи. Ушул ушул жагына кандайча ырдап калдыңыз, же ушул жанагы эгиздер менен жүрүп бир ошол багыты катарында алып кеттиңизби?
Рахмат. Бул эми ырчы мен деле вообще ырдабайт болчумун мурунчу. Ырдабайт болчумун. Анан ошо сиз айткандай ошо барган сайын баягы таланттууларды чыгарып жүргөнбү же өзүнчө бир убакыт келдиби? Өзүнчө убакыт келгенде өзүнчө эргип бир башкача сезимдер пайда болуп, ушундай ырдаган келип калабы? Ушундай сезим пайда болду да. Анан ошо элди көрдүмбү же кандай болду өзүнөн эле ошо ырдап да канча мынча ырдап коюп атам эми элге окшоп баягы эмгек сиңирген ырчы эмеспиз. Эми өзүбүздү сүйгөн, өзүбүз жакшы көргөн жөнөкөй ырларды анча мынча ырдап коюп атабыз. Ошо Москва фестивалына барып, ал жака бардык, Түркстанга барып келдик. Ушул биз азыр пенсиядабыз. Ошо өзүбүз үчүн үйдө эле ошо бала карап эле үйдөн чыкпай эле анан карды карыттык дебей, ошо наоборот эл менен бирге аралашып, ошо ырдап, ден соолугубузду карап, ошентип аракет кылып жүрөбүз. Сиздердин алдыңыздарда Сурия кайрымдуулук фондунун төрайымы, коомдук ишмер Сурия Осмонкулованын аткаруусунда картайбачы апакем.
Бүгүнкү биздин мейманыбыз ушундай көп кырдуу, көп сырдуу, эл үчүн кызмат кылган айым, маданияттын мыкты кызматкери, эгиздердин долбоорун түптөп чыккан, Сурия коомдук фондун түптөп чыккан, андан тышкары Дасмия ресторанында, мындайча айтканда Дасмия этно борборунда керемет бир музейди, этно музейди түзгөн, түптөгөн, ошону ачкан жана элдин баарын кызыктырып, бүгүнкү күндө эл аралык деңгээлде туристтердин баарын тарткан мына ушул киши жөнүндө, Сурия Осмонкулова жөнүндө маектештик, баарлаштык. Сурия келип, маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Таалыбаңыз, карыбаңыз. Ушундай сизге окшогон нарыкты жайылткан, салтты жайылткан энелерибиз көп болсун. Рахмат.